Силер нерселердин оор же жеңил болоорун билесиңер. Мисалы, таш кош жүнүнөн оор болот. Бул учурда таштын массасы кош жүнүнүн массасынан оор деп айтабыз. Нерселердин массаларын салыштыруу үчүн табактуу таразыны пайдалануу ыңгайлуу. Эгерде нерселердин массасы бирдей болсо, таразанын табактарынын деңгээли бирдей болот. Таразыга көңүл бурсаңар, бул учурда дарбыздын массасы чоңбу же коондун массасы? Албетте, дарбыздын. Себеби дарбыз турган табак коон турган табакка салыштырмалуу төмөн деңгээлде турат. Нерселердин массалары килограмм менен өлчөнөт. Бул гирянын массасы 1 килограмм, 2 килограммдык гиря бар, ошондой эле 3 килограмм, 5 килограмм жана андан дагы чоң болушу мүмкүн. Таразага карасаңар, бул жерде дарбыздын массасы 2 гирянын жардамы менен аныкталган, 1 жана 3 килограммдык гирялар. Дарбыздын массасын аныктоо үчүн 1 плюс 3 2 гирянын массасын суммалап алабыз. Демек, 4 килограмм. Ал эми бул таразыга карай турган болсок, 4 килограммдык дарбыз менен 2 килограммдык гиря кошумча турган коон менен бирдей тең салмактуу абалда турат. Эми коондун массасын аныктоо үчүн эмне кылуу керек? Албетте, 2 килограммга барабар болгон гирянын массасын кемитип салуу керек. Демек, 4 минус 2 коондун массасы 2 килограмм.